коомдук жайларда, мисалы үчүн, кээ бир коомдук жайларда ажатканадагы, дааратканадагы бир да. Анан ошол эле учурда ажатканасына кирип алып бирөө пак деген үндөрдү чыгарып аткан болот. Бул жагында дааратканасында я Алла деп даарат алып аткан болот да. Бул ыйык келимелерге урматсыздык болуп эсептелет, урматтуу мекендешим. Ошондуктан дааратканага 7 метр, 10 метр калганда дуа кылып, жин шайтандан эркек урбачын сактагын деп даараткана, ажаткана ичиндеги негизги тартиптерди сактап, сол бут менен сүйлөшпө, акырын түкүрүнбө, иснин жаны сол кол менен аткар, телефондо сүйлөшпө негизи эле. Иснин жаны сол кол менен аткар, даарат кагазын унитазга таштаба, сууну жана кагаз исрап кылба, көп отурба, уктаба дегендей. Кээ бирөөлөр жылуу экенде уктайт экен. Ал эле эмес, кээ бирөөлөр угуп өтө каттуу ойлондум, кыжылат дагы болдум. Өтө жиркеничтүү, өтө мындай пас даражадагы адам кылышы мүмкүн. Бизге билбеген, коомубузда билбеген өтө көп иштер болуп атат да, урматтуу мекендешим, өкүнүчтүүсү. Кээ бир жерлерде ошо ажатканага, туалетке, ошондой жерлерге кирип алып, өзүнүн маанисин чыгара турган кээ бир жаштардын арасында бар экен ошол нерсе, суроо болуп келгенде билдик. Албетте, мындай түрдө эч ойлогон эмеспиз, бирок ошондойлор бар экен. Бирок урматтуу мекендешим, бул не дегени? Ошо дааратканага, ажатканага кирип алып, ар кандай видео тасмаларды көрүп алып, өзүнүн жыныстык мүчөсүн колу менен ойноп, ошол маанисин чыгарат дегени да. Андай кылбаш керек. Токтотуш керек бул иштерди. Тооба кылыш керек, урматтуу мекендешим, бул маселеде. Ажаткана, тазакана, ол шайтан бар, жиндин бардыгы ошол жерде, ал бул иштер туура эмес, урматтуу мекендешим. Ал жер тазаланып чыга турган жер дароо. Көп отурбаш керек, тезирээк чыкканга аракет кылыш керек. Сол бут менен кирип, оң бут менен чыгыш керек. Дуаларын окуп кириш керек ал жерге. Андай иштер таптакыр туура эмес, урматтуу мекендешим. Ким болбосун билиш керек бул маселени. Ажатканага кирген учурда, мисалы, дарат барбы же жокпу деген күмөн маселеде жел чыгарса эле, кээ бирөөлөр барып көпчүгүн жөө берет да. Жел чыгарып койсо эле жөө берет. Кээ бирөөлөр жөн эле чоң зара болбосо дагы, чоң заңга отурбаган болсо дагы кирип алып жөө берет да. Дарат алуудан мурда. Жок, урматтуу мекендешим, анын өзүнүн шарты бар, окуп билип алышыңыз керек. Чоң заң чыккан учурда, ошол учурдан кийин жуулат көпчүгүңүз. Жөн эле жөө бериш, жел чыгарып койсо эле барып жөө бериш, бул шарт эмес. Албетте, эгер сиз чоң заңга отурбасаңыз, эч эле отурбай койгон болсоңуз, жок дегенде бир жыл, бир айда, бир жумада дейли, бир жумада бир жолу көпчүгүңүз баары жууп турушуңуз керек. Себеби бог эмес, богдун брачкалары тегерек болуп чыгып калат, баягы көпчүктүн тегерегине катык болуп туруп калат. Ошондуктан жууп туруш керек ал жерлерде. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, бул маселелерди ойлонушубуз керек. Таза жүргөнгө не жетсин? Кээ бирөөлөр ошол кантип жууганды дагы билбейт экен да. Жуунун тартиби кандай? Көпчүк маселесинде жуунун тартиби кандай? Киресиз эң биринчи жылуу суу табасыз. Сол караш эң биринчи маселе. Суук сууда жубаңыздар. Өзгөчө көп даарат алгандар ушул жактан ооруп калат да. Бизде көп намаз окугандар келет, ошондуктан билинип байкалып калат. Ал ооруганын себебин айтат. Ушул жактан кетиптир, жөө берип ушундай болду. Суук сууда жуат. Жылуу сууда жууш керек, урматтуу мекендешим. Ал ылдый жакта жайгашып калгандыгы үчүн жиркеничтүү сезбеңиз. Ал башка бирөөнүкү эмес, ал сиздики. Сиз күйбөсөңүз, эч ким күйбөйт ага. Ал баштай эле нерсе бул. Болгон башын иштетпеген адам бул жагын карабайт. Эгер ооруп калсын, бирдей карайсыз. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, ден соолук биринчи маселе. Жылуу сууда жуасыз. Ага чейин заң чыгып бүткөндөн кийин бумагада кургактап, бумагада арчып, андан кийин жылуу сууда жууп, экинчиден жылуу сууда жуасыз дагы, үчүнчүдөн, урматтуу мекендешим, кайра бумагада кургактайсыз. Кайра бумагадан кургактап бүткөндөн кийин кээ бирөөлөр бар ушул маселеде жуат дагы дароо шымын көтөрүп кетип кала берет да. Ал жерде суу калды, таза жуулбады, суу ички кийимге жугат, андан кийин сасыйт. Бул өтө таптакыр туура эмес маселе. Кургакташ керек. Ошол эле учурда кээ бирөөлөр
Бутун жууганда кээде көп болуп калабыз коомдук жайларда. Носкисин дароо кийип кете берет. Кыштын күнүндө музак сууга бутун жуат дагы, анан носкисин үстүнөн кийип алат. Носки кечке чейин ным бойдон жүрө берет, буттан суу өтөт. Бул ден соолугуңузга күйүшүңүздөр керек, урматтуу мекендешим. Бул сөздөрдү сиздерди душман караган бир кара адам сыяктуу эмес, мусулман бир тууган катары айтып атам. Негизи эле тазаланышыбыз керек да. Негизги максатыбыз тазалоо болуп атпайбы? Анан бумагада тазалап туруп эле кетип кала берет да кээ бирөөлөр, боло берет, таза болду депчи. Сууда жуубайт. Негизги максат суу тазалайт, урматтуу мекендешим. Суу бардык нерсени тазалайт. Тазалык бул суу. Азыр мен жана айткан эдем, не кылыңар баягы мен айткан нерсени кирип атканда? Не кылыңар? Nerede koydunuz? Берсеңер. Урматтуу мекендештерим, суу дедик, негизги тазалык маселеси мына мисалы ылай деп коелу. Бул ошол заңда эле сөз. А бул суу азыр эми бумаганы алып келе турган болсок, бумага менен тазалайбыз да. Мисалы үчүн, муну бумага деп койсок, жандуу болсун, атайын ушинтип көрсөтүп атам сиздерге. Мына урматтуу мекендешим, бул ылай болуп калды азыр. Мына экинчисине ирет көрсөтүп атам сиздерге. Эми ушул нерсени бумага, бул эми ошондой эле жер деп элестетели, кайра бумага менен арчып атасыз да сиз. Арчсаңыз деле баары кала берет. Канча арчыбаңыз баары кала берет. А бул жерде суу турат. Сууда 1-2 жолу эле жууганда бул кетип калат. Бул жандуу болсун деп эле атайын мисал катары көрсөттүм сиздерге. Атайын ушул иретте көрсөттүм. Алып коесуздарбы? Бул китептерди дагы койсоңуздар. Анын урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, ушул ылай мисалын келтирдик. Тазалануу негизги максатыбыз, таза болуп жүрүшүбүз керек. Бул негизги ушул эле жерде мисалы күзгө карап алып, күн сайын биз карайбыз да, күзгө карап, сыртыбызды, жан дүйнөбүздү, сыртыбызды карап, ар кимди карап, ылай тийип калбаппы жүзүбүзгө, көзүбүз жакшы турабы, небиз жакшы турабы, адамдар күлбөйбү деп чачыбызды тарайбыз, сыртка чыгуудан мурда бүт карайбыз. Эмне үчүн урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах карай турган ички дүйнөбүздү карабайбыз? Эмне үчүн ички дүйнөбүздү тазалабайбыз? Ооба, сырткы келбетибизди, башка жерибизди адамдар көрөт. Бирок Аллах көрө турган жерди эмне үчүн таза кармап жүрбөйбүз, урматтуу мекендештерим? Адамдар сырткы келбетибизге, минген машинабизге карайт. Аллах Таала кылган амалыбызга, жүрөгүбүзгө карайт. Кымбат духий себеп не кереги бар эгер жан дүйнөң сас турган болсо? Ошондуктан ойлонушубуз керек бул маселелерде. Негизги тазалык маселеси сырткы ички бирдей болуш керек мусулмандыкка. Кийиминде таза. Азыркы учурда өтө өзгөчө кылымда ичип атабыз. Сырткы кийимиңе карап бүт баа беришет, анан карашат, ошол жараша сүйлөшүшөт сен менен. Ошондуктан бул маселелерде каттуу мусулмандар үлгү болушубуз керек. Өтө сонун басың. Сиз басканда адамдардын шилекей алып калсын. Мусулман келип атат десин. Башкаларга үлгү болуң, урматтуу мусулман бир тууганым. Үлгү болуш керек маселелерде, урматтуу мекендештерим. Ооба, ушул маселеде мурдагы сахабалар, мурдагы адамдар, андан кийинки адамдар дагы таза натурал нерселерди жеген. Таза жакшынакай нерселерди жегенине байланыштуу алардын чыгарган заңы дагы өтө каттуу болгондогун көпчүккө жайылган эмес. Бүгүн бүт Кытай андай мындай нерселерди жеп, ылгабай жей берип, ажатканага барып отурганыңызда дагы бүт суюк чыгып, пак деп суюк чыгат дагы бүт көпчүктү заң кылып атат. Ошондуктан сууда жууганга аракет кылыш керек. Бул маселе ошо жана кайтып кеткен маселеге байланыштуу. Ошого тийиштүү. Коомдук жайларда бүгүнкү учурда суу өтө ысырап болуп атат. Коомдук жайларда. Бул ажаткана болсун, мамлекеттик жайлар болсун, меники эмес го деген түшүнүк бар экен да себеп адамдардачы. Меники эмес деген түшүнүктү жоготушубуз керек биз. Мекен биздики, эл жер биздики. Ошондуктан кайсыл жерге барбаңыз, адат кылып алыңыз, сиз мечитке даватка чыгасызбы, мечитке жөн эле киресизби, эң биринчи тазалыгын караң ошол жердин. Тазалап коюң, эч нерсе болбойт, сооп болот, текебиликтен арыласыз.
Кылып коюң ошо ишти. Акча үчүн эмес, эл көрсүн үчүн эмес, сынабы көргөн үчүн эмес, Аллах үчүн кылыңыз. Негизги максатыңыз ушу болсун. Ошондуктан кайсыл жерге барбаңыз, кайсыл мечитке барып калбаңыз, биринчи сиздин правилаңыз, биринчи эрежеңиз мечитти тазалоо, коомдук жайды тазалоо болсун. Нас таштап кетүү эмес, сигарет таштап кетүү эмес, бумаганы калган жерге ыргытып кетүү эмес. Эмнеге мурда ажатканалар, дааратканалар бүт бекер эле? Себеби мурдагы адамдар тазалыкка караганда, кирип ар ким саркандай отуруп кете берген эмес, А бүгүн эшигин сындырат, жөн отурбайт, телефонун чукулап отурайт, бумагасын таштайт ар жерге, унитазга тыгып салат. Тазалыгына, башкасына атайын айлык чыксын деп туалеттерге дагы акча коюп салат көп жерлерге. Биз эгер коом ар бир жерде тазалык карап, таза жүрө турган болсок, өзүбүздүкүн колдонгондой колдоно турган болсок, көп шарттар бекер эле түзүлүп калат бизге. Ушуну түшүнбөй атабыз да биз. Ошондуктан кайсы жерге барбайлы адат кылып алыңыз, урматтуу мекендешим. Сөз бар го, сен таза, мен таза, коом таза, коом эле эмес, бүт бардыгыбыз таза болобуз. Себеби башкаларга дагы сабак болот бул маселе. Уун чыкпастан барып бир досуңуз үйгө барган учурда ажатканага кирип чыгайын дең дагы, ажатканасын келтирип тазалап коюң. Кирген адам кыжалат болот кайра сизге. Кирип сизден кыжалат болот. Дейт. Досум башкача баары дейт. Андан кийин сиз келгенде эле эмес, башка негизи конок келип атканда тазалай турган болуп калат өзү эле. Кыжалат болбош үчүн. Урматтуу мусулман бир туугандарым, тазалык маселеси болду. Жана мен сөз айткандай көзгүгө карап бардык сыртыбызды тазалайбыз, бирок Аллах карай турган жерди дагы таза кылмай жүрүшүбүз керек. Кийген кийимибизге, минген машинебизге карабайт Аллах Таала. Жан дүйнөбүзгө, кылган амалыбызга карайт экен, урматтуу мекендешим. Биз ошол эле учурда муну туура түшүнүш керек. Аллах караган жер таза болсо болду деп каалагандай жүрө бериш эмес. Кээ бирөөлөр айтат го, жүрөк таза болсо болду деп кээ бир сойкулар айтат да. Өзү кылып аткан ишине, анан жүрөк таза болсо болду деген адам сөзү кандай ал? Кандай түшүнүш керек муну? Жок, урматтуу мекендешим. Сырттагы адамдарды исламга тартып дават кылуу үчүн адамдардын алдындагы тазалыкты дагы сакташыбыз керек. Аллах Тааланын алдында таза болуп акыретте бейишке кирүү үчүн Аллах Таала буйруган ички жан дүйнөбүздө кылган амалыбызды таза кылышыбыз керек. Ошондо элдин дагы алдында, Аллах Тааланын алдында дагы жүзүбүз жапжарык болот, урматтуу мекендешим. Тамам?